Саламатсыздарбы, урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн ошо билесиңер, дагы көп жаңылык болуп атат геосаясий баягы эле Украинанын тегерегинде. Ошо Дональд Трамп менен Зеленский жаңжал болуп кеткенде, Венс баягы вице-президент Зеленскийге субординацияны бузуп, жанакындай жемелей баштагандан кийин, ак үйдөн кууп чыккандан кийин булар деген британиялыктар тез Зеленскийди колго алышты. Зеленскийди чакырып алып туруп, Кир Стармер ошо король менен жолугушууга чакырды. Король менен жолугушту, Карл 3 менен жолугушуп, король пиджак кийген жок Зеленский, албетте, өзүнүн баягы водолазкасы эмеси менен, шинель, худи, ошо олив өңүндөгү мындай жашыл. Ошону менен болду корольдо жолугушууда. Евро биримдиктин бир нече өлкөсү келип, баягы ыктыярчылар тобу деп, каалоочулар тобу деп Зеленскийге жардам берерин айтышты. Жана ошол жаңы планды даярдап, ошо Америка Штаттары менен кандайдыр бир баары бир колду үзбөй, байланышты үзбөй, бирок евро биримдиктен баштап, евро биримдикке лидерликти алып, ошо согушка көмөктөш көрсөтүүнү өзүнө милдет кылышты. Жана ушу согуш уланмай болду. Улуу Британия 1,5 миллиард фунт стерлинг бермей болду. Евро биримдик курал менен жардам бермей болду да. Анан ошондон кийин азыр дагы бир саммитти даярдап атышат. Ушул саммит 6-чы ошо жалган Куранын 6-сында өтөт, 6-мартта өтөт ушул жылдын. Анан ошого чейин кичине кызыгуу пайда болду да. Евро биримдиктин ресурстары кандай азыркы, абалы кандай деп ошол маалыматты издей баштадым. Анан ошол маалыматтар боюнча кайсы өлкө күчтүүрөөк, Орусиябы же евро биримдикпи деген ошо суроого ошо жооп алгым келди дагы. Анан баштайлы биринчи ошо евро биримдикти алсак. Негизи ушу бүт маалыматты текшериш керек. Текшерүүдөн эч нерсе жаман эмес болот. Эгерде так эместиктерди тапсаңар, анда мени да байытасыңар билим менен, өзүңөр да ушундай өзүңөрдүн билимиңерди көрсөтөсүңөр. Эгерде байкасаңар айтып коюңуздар, комментарийлерге ыраазы болом. Негизи ушу ички дүн продукция боюнча эгерде евро биримдик менен Орусияны салыштырсак, евро биримдикте ошол 22-жылы божомолдоп 17,2 триллион доллар болгон евро биримдиктики ички дүн продукциясы. Жана ошо Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча 2025-жылга карата 20 триллион долларга чейин чыгат. Азыркы убакта ошо негизи евро биримдиктин ички дүн продукциясы. Бул деген 8-10 эсе Орусиядан көп да. Анткени Орусияныкын эгерде карасак, ИДП сатып алуучу жөндөм боюнча ИДПны карасак, ошо евро биримдикте 25 триллион доллар да негизи. Орусияныкын карасак, 2022-жылы Орусияныкы ошол 2,1215 деп табылган триллион доллар. 2 триллион доллар да Орусиянын экономикасы. Анан 2025-жылга карай Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча азыр 2,5 триллион доллардын тегерегин түзүп жатат. Жана ошо негизи сатып алуучу жөндөм боюнча ИДПси 5 триллион долларга жакын да Орусияныкы. Анан жыйынтык карасак, ошо негизи киши башына кандай ошо ИДП да. Эгер жалпы ИДП боюнча карасак, жыйынтык евро биримдиктин экономикасы номинал боюнча Орусияныкынан 8-10 эсе чоң, сатып алуучу жөндөм боюнча 5 эсе чоң да. Бирок жан башына ИДПны карасак, ички дүн продукциясынын ошол евро биримдикте 449 миллион калкы бар. 2025-жылдын маалыматы менен. Жана ошо номиналдык ИДПси киши башына 44.500 доллар да. Же болбосо сатып алуучу жөндөм боюнча 55.000 доллар бир киши башына. Бул эмнени билдирет? Жылдын ичинде ар бир евро биримдиктин жараны 55.000 доллардай коротот дегенди билдирет да. Ал эми Орусияныкы 143 миллион калкы менен азыркы статистикасы, расмий статистикасы бөлүшкөнү боюнча. Эгерде караса, киши башына ошол 15-17 миң доллар келет. Орусияда бир киши ошол жылына 17 миң долларга чейин коротот дегенди билдирет да. Эгерде ушул баягы адам башына ички дүн продукциясы боюнча караса, евро биримдик 2-3 эсе гана жогору.
Негизи ошо экономиканын түзүлүшүн карасак, ошол экономикасы жогорку деңгээлде диверсификацияланган, мындай айтканда көп тармактуу бул евро биримдики. Анын ичинде ошо эң чоң биртиктүү базар тейлөө тармагы 69%ды ээлейт жана өнөр жай 28%ды ээлейт. Бул деген Кытайдан кийинки эле орунда да, АКШдан да чоң ошол өндүрүшү. Айыл чарбасы 2%ды камдайт. Инновациялык сектор аябай күчтүү. Евро биримдикте эң алдыңкы ошол инновациялар иштелип жатат. Орусияны алсак, Орусияда эми негизи толугу менен экспорт ресурстарга таянган, нефтке таянган. Анын баары мунай газга көз карандылыгы 50%га чейин түзөт. Таза экспорт тарабынан карасак 90%га чейин, 80%га чейин ошол мунай газдан көз каранды. Өнөр жай жана аскердик сектор өнүккөн, бирок анчалык мындай тармактар көп эмес да Орусияда. Эң негизги ошол эле баягы мунай сатуу. Жалпы экономикалык жыйынтыкты алсак, ошо евро биримдик экономика көлөмү, жашоо деңгээли жана туруктуулугу Орусияга караганда бекемирээк да. Эми аскердик салыштырууларды кылсак да, аскерге чыгашаларды эсептесек, чыгымдар кандай? Евро биримдик ошо 24 жыл боюнча Улуу Британиянын евро биримдикке кирбейт деп эсептесек, бирок баягы Европага деп эсептесек контекстте, жалпы аскердик чыгашасы ошо сатып алуучу жөндөм боюнча 457 миллиард доллар болду. Ал эми эгерде Орусияны алсак, негизи аныкы ошо 462 миллиард доллар болду да чыгашалары. Анан негизи бул 13 триллион рубльдин тегереги. Акыркы курстар боюнча жана ИДПнын 7,5%. Евро биримдик болсо ИДПнын 1,9 эле пайызын коротту да ошол аскерий күчтөргө. Негизи ошол 25-жылы Орусиянын чыгашалары жалпысынан алганда 550 миллиард долларга же болбосо 15 триллион рубльга чейин өсүшү күтүлүүдө. Ал эми негизи ошол кичине жыйынтыктасак, Орусия коргонууга ошол евро биримдикке караганда көбүрөөк акча кетирет экен да. Аркасынан ошол сатып алуучу жөндөмү да жакшы, мындай экономисттер чоң деп эсептешет, ушул убактылуу согушка байланыштуу. Эми куралдуу күчтөрдүн санын карасак, эгерде негизи калк жана биз айтып кеткендей эле евро биримдиктики 449 миллион киши, Орусияныкы 142-143 миллион киши да. Ошондо евро биримдик бул деген Орусиядан 2,5 эсе ашат. Евро биримдик эгерде калкын аскерин мындай жыйнаса бир топ эле күч болмок, бирок эгерде евро биримдиктин өлкөлөрүнүн баарын санап келтирип армиясынын санын карасак, 27-өлкөнүн жалпы куралдуу күчтөрү ушул 1,4-1,5 миллион адамды түзөт. Бирок евро биримдиктин бирдиктүү армиясы жок. Жана негизи бул улуттук күчтөр деп эсептелинет. Жана ошо НАТО же коопсуздук күчтөр аркылуу ошо алар көзөмөлгө алынышат жана ошо башкарылат. Анан резервтери евро биримдикке 2 миллионго жакын да. Орусияныкын карасак каякта канча армия? Орусияда куралдуу күчтөрдүн саны 1,15 миллион адамга чейин жетти азыркы 25-жылдын саны боюнча. Резервтери 2 миллионго чейин жетет. Анан 2022-жылда жарым-жартылай мобилизациядан кийин ошол армиянын саны кайра өсүүдө. Албетте миллионго чейин адам өлдү дейт, кээ бир маалыматтар боюнча жарым миллионго чейин. Ошол Украинада согуштан кийин бирок мобилизация тына элек да, Орусия топтоп атат дагы эле ошол негизи куралдуу күчтөрдү жана ошол согушчандарды. Куралдарды эсептесек канча ошол аскердик техника боюнча евро биримдикте 18,000 танк бар. Анын көбү эски. 2,000 аскердик учак бар да. Анан 700 кеме, анын ичинде фрегат, суу астында жүргөн кемелер, атайын ракеталарды алып баруучу кемелер. Негизги оюнчулар Франция, ядролук курал, авианосецтер Францияда бар да. Германия жана Польшада да кескин ошол күчтөр бар. Франциянын баягы согуштук дүрмөк ядерный боеголовкалары 300 даанага чейин жетет деп айтылат. Ал эми же болсо андан да көп сандар айтылат да. 1000ге жакын болуп калышы ыктымал да. Орусияныкы болсо 12,000 танк бар азыркы күндө. Осинтерлер айтканы боюнча 40,000, 20,000 танк ошо Украинанын талаларында өрттөлдү. Бирок ошентсе дагы бар Орусияда 12,000 танк бар деп айтылат. 4,000 аскердик учак
бар болчу. Азыр 2000ге калып калды дейт, 2,5 миңге. Бирок баары бир бул кескин чоң сан да. Анан 600 кеме Черномордук флот чөктүрүлдү украиналык Магура аракети менен. Бирок дагы эле флот бар Орусияда да. Анан ядролук ракеталар бар, суунун астында кемелер бар. Баягы атайын дүйнө жүзү боюнча кезип жүрүшөт. Аякта бортунда ядролук курал бар, ракеталар. Орусия дүйнөдөгү эң чоң ядролук арсеналга ээ деп эсептелинет. Ошол Америка Коңшу Штаттарынан кийин. Аякта 5977 ошо ядердик дүрмөт же болбосо согуштук дүрмөт бар деп айтылат да Орусияныкы. Эгерде ошо карасак, экономика жана жактан ким алдыда десек, жыйынтык чыгарсак, ким күчтүү экономикадан? Евробиримдик Орусияга караганда өтө күчтүү да. Анын экономикалык жактан кыйла күчү көп, ИДПси 8-10 эсе көп. Ошо негизи калкы 3 эсе көп, 2,5-3 эсе. Экономикасы аябай мындай көп тармактуу, ошон үчүн өтө туруктуу. Жана дүйнөдөгү ошол бүт рыноктарга экспорт, ар кайсын товар, продукцияларды экспорт кылат Евробиримдик. Анан чийки заттан дефицит бар Евробиримдикте, чын эле баягы күйүүчү майларда. Анан Орусиялык санкцияларга туруштук бергени менен чийки зат экспортуна көз каранды толугу менен 80%. Экономиканын түзүмү 50% ошол күйүүчү майларды экспорттоого, мунайды экспорттоого көз каранды. Бирок негизи узак мөөнөттө согушканга анын потенциалы кичине азыраак келип калат да Орусияныкы. Ал эми аскер жактан ким алдыда десе, Орусияда бүгүнкү күнү түз каршылашууда аскер жактан күчтүү деп эсептелинет. Евробиримдик кичине алсызыраак деп эсептелинет. Бул деген расмий жана ачык согуш аналитиктердин маалыматы. Коргонууга көбүрөөк акчаны сарптайт евробиримдиктерге караганда. Сатып алуучу жөндөм боюнча ошол бүт баягы Урал вагон завод, ошо Елабуга жана башка ошо Энгельс бүт ошол базаларда көп бир нече учактар, ошо ракеталар жасалат. Анан сатып алуучу жөндөм боюнча жана ИДПнын үлүшү боюнча эң Европа биримдигинен бир кыйла көп кетирет акчаны. Орточо жылына бир 60-80 миллиард доллар кетирет Орусия. Анан дүйнөдөгү бир кыйла чоң, дүйнөдөгү эң чоң деп эсептелинген, эң чоңдордун бири деп эсептелинген ядролук арсеналдын дүрмөттөрдүн санына ээ да. Ошондой, эгерде карасак, мындай экономикалык жактан Евробиримдик алдыда, аскер жактан Орусия алдыда. Анткени аскердер баягы Орусияныкы тажрыйба алышты Украина менен согуштан. Бүгүнкү заманбап аскери согуштан Орусия бир кыйла күчтүү. Украинанын баягы усталардын өнөрү, дрондорду өздөштүргөнгө аябай катуу өбөлгө түзүштү орустарга. Орустардын башына ушул дрондордун кесепети тийгенде орустар ошону тез-тез үйрөнүүгө аргасыз болушту. Бүгүнкү күнү Украина албетте катуу туруштук берип атат каршы Орусиянын дрондоруна. Украина жаңы генералды ошо алышты эле. Украиналар рэп менен көп рэп жасап салышты фронттан. Орусиянын бүгүн телеграм каналдарын окусам, ушул рэптер бизден дрондорду жокко чыгарып атат, биздин ракеталарды да баягы курстан түшүрүп атат. Ушул украиндер аябай катуу ушул рэптер менен биздин баягы согушка жөндөмүбүздү азайтты деп айтып атышат орустар. Бирок ошону менен бирге баары бир Орусия деле ошол рэптерди жасаганга аракеттерди кыла баштады да. Демек кайра эле тең салмактуу болот. Анан эң тажрыйбалуу эки эле армия бар Евробиримдикте жанында. Бул Орусия биринчи орунда, экинчи орунда Украина да. Анан албетте эгерде Евробиримдик чыгашаларын армияга көбөйтсө жана экономиканы, калкын ошо согуш рельстерге койсо, согуш багытына багындырса, Орусияны жеңет. Негизи согуштан дайыма логистика жеңет да, экономика жана логистика жеңет. Бирок эгерде ага чейин Евробиримдик тырманып, тытынып, азыр биз план даярдап атабыз дейт, ошол Украинаны куткарганга план даярдап атабыз, Америкага кайра сунуш кылабыз деп бирдемке эле деп атышат да. Эгерде ошонте берсе, план даярдап эле, тынчсыздануу билдирип эле, сөз сүйлөп эле, кечке баягы тили менен аба кура берсе, Орусия Европаны жеңет, Лиссабонго чейин жетип коет да. Бирок Орусияга дагы чоң күч келип атат, өтө чоң күч келип атат. Орусия аябай экономикасы ысып кетти да, азыр ысып перегрузка болуп атат. Эгерде Евробиримдик кандайдыр бир ынтымакка келип алып, Орусияны кыса баштаса, анда Орусиянын иши чатак болот. Экономика жактан сынса Орусия, Кытай тез жардам бербей бесе, ошо Корея сыяктуу башка өнөктөштөр бербей бесе,
евро биримдик узак согушта Орусияны жыгат, сындырат. Ошондой нерсе, бирок азыр Американын жардамы келди, Трамптын жардамы келди Орусияга. Ошон үчүн Орусиянын согуштан жеңүүсү шансы өтө чоң деп эсептейм. Таза ошол аскердик аналитиканы кылсак, Орусия азыр жеңе алат, узак согушту жеңе алып бара албайт. Экономикасы өтө мындай алсызданды. Бирок блицкриг кылса, басым кылса евро биримдикке жеңе алат да. Бирок ал үчүн биринчи Украинаны жеңиш керек. Украина болсо аябай өжөр чыгып атат, аябай катуу туруштук берип атат. Ошондо ядролук курал менен эгерде атышса, андай Францияда да, Улуу Британияда да ядролук курал бар. Аз болсо дагы мындай чаң салууга, баягы биздин асманыбызды улантып коюуга өтө жетиштүү да булардыкы. Анан негизи маалыматтык булактар келтирилген, могул эл аралык согуш аналитиктердин порталдары, сайттары, ошол жерден окусаңар болот, ошо тастыктасаңар болот. Эгерде мындан да так маалымат тапсаңыздар, ыраазы болом, тууралап койгула комментарийлерден. Ошо бизнес пландоо боюнча, ошо QR код боюнча катталып бизнес пландоо курсуна жазылгыла. Өткүлө, бизнес пландоону үйрөнгүлө. Каналды колдойн десеңиздер, колдоп койсоңуздар болот. Анда эмесе, эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.